Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге туугандар сатыла турган 2 баш бооз кой жана туугандар мынагу 2 тиш кочкорду көрсөтүп беребиз. Тагыраак айтканда жакында 4 тиш болот. Учурда биз туугандар Жайыл району Акбашат айылынын дал өзүндө турабыз. Кочкорду кармап коюңуздар. Койлорду кыйнап койбосун, бооз койлорду. Мына ушу кочкор, 2 бооз кой ушу кочкордон токтогон. Биз Акбашат айылынын каякта экенин айтып коелу билбегендер үчүн. Моюндан кармап туруңчу ушундай кочкорду көрсөтөлү. Акбашат айылы Карабалтага жакын туугандар. Жайыл району Карабалтанын ылдый тарабында. Буйруса мына ушул 2 бооз кой, мына кочкор, бул кочкор Шарпейдин небереси экен. Бул кочкордун атасыны Хусейин байкеден чыккан экен туугандар. Шарпей билесиздер, Хусейин байкеде да жүргөн, Жеткөлөдө да жүргөн. Негизи Жеткөлө бир мезгилде де Хусейин байкенин короосунда жүргөн. Алдыракка тартып алыңыз. Эми туугандар бир четте маалыматты сурайбыз, ээсинен сурасак жакшыраак болот. Бул кочкор сиздерге качан келген ошондо? Былтыр жазда келген да ошондо. 1 жыл болду. 10 айлык кезинде келген да. 10 айлык кезинде? Койлорго койдуңуздар. 1 жыл коюлду, козулар түштү быйыл. Канча козусу бар эми мындан? Өтө бир 30 баштай качты. Ошондон жаңыдан туулуп баштады. Жаңы туулуп баштады, 30 баштай качыптыр. Кочкордун биринчи балдары экен. 2 тишинде койго коюлуптур, буйруса. Келип көрүңүздөр туугандар. Кочкорду ачыгын айтканда төлүн карап. Эми кочкор боюнча мына жашын көрсөтөлү. Кочкор учурда 2 тиш экен. Июль айында 2 тишти жарган экен, бирок дагы деле 4 тиш жара элек. Буйруса бул эртең 2023 жыл өзү 2 жашка толмок экен, Ооба. Март-апрельский деп айтканда бизге. Март-апрельский деп. Эми кочкордун параметрине келели. Кочкор гарбаноз, кулактары 19 жана өлчөдүк, щетка өңү менен курсактуу кабыргалуу, буттарын карап коюңуздар. Бел корпус түптүз. Куйрук четкий разрез менен. Козулардын разрезтери четкий түшүптүр, куйруктары мощный. Кочкор мына ширинасын көрүп алыңыздар. Бул Карабалтада койлор күчтүү короодон туулган экен. Мунун атасы эсли что мына ошол жерге жакынкы жерде экен. Бул кочкор чыккан корооду да барып көрсөңүздөр боло берет. Кочкор светло-рыжий, кулак баштары, колтуктары, курсак жактары молочный өңдө. Азыркы эң бренд өң. Буйруса кочкорду байлай бериңиз сиз. Анан мына койлорго өтөлү. Мына койлор бооз кой, желин чочутуп калган. Мына ушу кочкордон качкан. Бул мындан качкан эмес, тегил качкан. Бул башкадан, Бул башкадан качкан. Мына кой ошодон качыптыр. Бели түптүз, мойну узун кой экен. Так. Бойлорун өлчөбөдүк булар? Жок, өлчөгөн жоксуз. Билип койсок жакшы болмок ушу койлорун. Так, тиштерин айталы, канча тиш? Тиштер 6 тиш өкө тең. 6 тиштен, Ооба. Бооз. Бул башкадан, ал эми мына кой жана кочкордон качкан. Акырын кармап. Келиң, мойнунан кармашып туруң. Боюн өлчөп коелу ушул жерден койдун. Просто могул жер кой азыр чочулап жатып алды. Биз возможно азыр эң минималдуу боюн көрсөтсөк керек койлор. Буттар талтайып калды, мындай болупчу. 86 экен бой. 86 экен. Могул жерде турушу туугандар. Может быть цементке барып, кекиртегинен вставкада да тартып өлчөсөңүздөр 87-88 чыгышы мүмкүн. Но мунун эң минималдуу өлчөсөңүздөр 85 өлчөштөр жана монтип жатып алып, нито жерлерде өлчөсөңүздөр, негизи бой өлчөгөн ар жерде ар кандай өлчөнүп калат. Тишин да көрсөтөбүз. Бул кой да талтайып турду, бир аз коркот экен. 85 экен бой. 85. 85, возможно, сиздер 84 эсептешиңиздер мүмкүн. Ну, стандарт бойлору. Кулактарын өлчөбөдүк, Жок. Менде 18-19 чыгат кой кулактар. Кулактарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр желин көрүп коелу. Койдун куйругу мына. Желин чочуптур. Бооз, 6 тиш кой. Менимче, либо экинчи, либо үчүнчү баласы болсо керек. Мына кочкордун козуларын чыгарып бериңиздер. Так, келели шеп. Кочкордун состояниясы боюнча сөз кылалы. Оорубай беш жери, тазабы? Таза. Айлампаш болгон эмес, Жок болгон эмес.
Лампаш болуп операция болгондой мындай болгон эме. Жок, андай жок. Баягы цистит болгон эмес, э? Жок, андай эчтеке болгон жок. Анча-мынча ушундай оорулар болуп атат го азыр. Жок, андай. Атак ден соолугун чыкканда көрдүңүздөр. Вообще кармагы байлаганда жоош, бош убакта вообще жинди кочкор экен. Куйруктары баягы салмак берип зор куйрук экен. Козуларын азыр бери чыгарып атат. Ушу козулар баарын кушунанбы же башкадан да барбы? Базардан келгендер да бар. Именно мындан түшкөн козуларды чыгарып атабыз азыр. Алды 1 айга жакындап калды. Андан кийинки козулары. Энелер ушул эле койлор. Энелер ушул эле калат загондун ичинде. Так. Шеп, но боз койлордун баасын чечейли эми. Канчадан коесуз? Баасы 45тен сурап атабыз. 45 000 сомдон, а? Анан да сүйлөшөбүз. Боз койлор. Боз койлор. 45 000 алты этиш же экинчи же үчүнчү балдар. Мына козунун броюнда кое турган коз экен го, куйрукту караң. Белдин түздүгүнө мына, 3-чү эмеде туулган январдачы. Канчасында? 3-чү январ. 3-чү январда туулуптур, жаттап калыңыздар. Куйрукту, башты, белди, буттун түздүгүнү көрдүңүздөрбү? Мына козунун броюнда койчу коз экен, эгер сатса, карбоноз да күчтүү экен. Дутый коз экен да. 4 козу туулуптур бул кочкордон. Сиздер төлүн көрүп туруп алыңыздар буйруса. Мына эркек козу, кара козу ургач экен, вообще күчтүү экен. Белдин түздүгү мына. Козулардын бели түп-түз экен. Мына бели түз, мойну узун, кочкордун бели түз экен да, анткеничи ушунусу да эсепке алыныш керек. Буйруса мына коз эркек ургач экен, а? Эркек экен. Эркек, эркек эки ургач экен. Мына коз ургач экен. Куйругу кудум атасыныкындай. Кирип кетти козу. Бул козулардын энелери ичинде. Куйруктары атасыныкындай тик, зеркальный мондай салмак берчү куйруктан экен. Кулактары узун. Базардан келген койлордун козулары калганы дейт туугандар. Базардан да кой алганбыз дейт. Тетик алар козулар менен бул козулардын айырмасы асман менен жерде экен буйруса. Кочкордун эмесин көрдүңүздөр, өтө күчтүү койлорго койгон эмес, обычный чүйүшкү типтеги кызыл койлор экен койлор. Мына ушул койлорго коюлуп, ушундай деңгээлдеги козулар туулуптур. Сиздер мына нак кочкорду жеринен көрүп атасыздар балдарыны. Эми биз кочкордун баасын сурайбыз. Албетте атасы Хусейин байкеден чыккан Шарпейдин түздөн түз баласы. Бул өзү мына ушул Күзбек деген агабыздын короосунан чыккан экен, койлору күчтүү дейт. Анан ушунчалык кызыктар болуп келип, мунун чыккан короосун көрөм десеңиздер, өздөрү алып көрсөтүп койсо керек. Эми баасын айтыңызчы бизге муну. Баасы $2000 атабыз. $2000, Баасы $2000. Сандан сапатка туугандар мына төлүн көрдүңүздөр, биринчи балдары. Буйруса жаңы 4 тиш жарса күзгө апарып койлорго койсоңуздар, өтө эң күчтүү убагы болот экен. 25 жаштагы жигиттей болуп, төл бере турган мезгил экен. Буйруса мына ушул үчөөсү сатыкка чыкты. Мына ушул 2 кой 45 000 сомдон, кочкор $2000. Акбашатка келип ушуларды ала бересиздер. Акбашаттын дал өзүндө.